Саймантоонун макети. Bu Саймантоонун 5 чокусун айтып турушат агай. Деңиз деңгээлинен 1175 метрде турат. Ал эми узундугу 2 километр, турасы 450-ден 800 метрге чейин жетет. Жана айланасынын археологиялык баалык эстеликтер дагы бар. Биринчи залыбыз биздин бири Растрезин деген дин ардаган бул жака жүрөбүз. Андан кийин алар сүйлөктөрүн атайын осларда аталган чободон жасалган буюмга салышкан, ар кандай формада болгон бир улунун жолбосу бир семьянын сүйлөктөр баккан. Жөн гана ушул бойдо койбостон алар атайын үй бүлөлүк наус мураттарына сактап коюшкан экен, наустун копиясы. Алар да өзүнүн Кудай пайгамбар деген түшүнүккө ээ болушкан. Кудайда болсо Ашура Мазда же болбосо Ахура Мазда деген затты айтса, ал эми пайгамбары Заратустр же болбосо Зараастр деген адам. Söz менен гана кабыл алгандагы инсандык тарабынан кабыл алышкан эмес экен. Ошондуктан эркектердин намазы барго, жума намазы. Ошол мезгилде аскерлер намаз окуп жатканда жергиликтүү калктар ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып кол салышкан. Ар бир аскердин башын алып кете берген, алар намаз окуй беришкен. Ошол кандуу согушта 2772 араб мусулмандар башталган. Ал эми 12 жашарлык Булан деген күн кыз болгон. Ошол өзүнүн башчысын издеп, ар бир аскердин денесин башын жууп көмгөн экен. Ошонун негизинде бул кыз агарып калат экен да. Кудайдын кудурети жолбосо өтө катты корккондуктан агарып калат экен. Ошондуктан Сафет деген бул Булан апапакай богдон кыз деген түшүнүп келет. Жана бул кызга арнап ошо сагана уруш ошту неге сен сагынбай жүрөсүң, ошту неге сен сагынбай жүрөсүң. Оштон тапкам мага жагып мүнөзүң, эстен кетпей мажүрүм тал бир өзүң. Тагдыр сени бир көргөзөр деп келем, дайының жок сен сагынбай жүрөсүң, ошту неге сен сагынбай
insan